Колдоого муктаж үй бүлөлөргө бирден торпок берилди. Бул жардам бүгүн Талас районунун Бекмолду айыл өкмөтүндө ишке ашты. Аймактын Карой айылындагы аярылуу 2 үй бүлөгө Альянс Алтын өнүктүрүү фонду тарабынан 2 торпок тапшырылды. Мындай жардам 3 баланын энеси Зарина Дүйшенбиеваны кубантты. Анткени Зарина айымдын эч кандай малы жок эле. Рахмат, Алла разы болсун. Сонун сүйүнүп атабыз. Эми буйрса мал кылабыз. Ушунун аркасынан буйрса малды болуп, ушудан агарып көгөрөлү. Биринчи жолу ушинтип жардам алып атабыз. Альянс Алтын фондуна чоң рахмат. Рахмат, Алла разы болсун. Ишине ийгилик каалайм. Элдерге ушинтип жардам берип жүрөсүн. Мына Альянс Алтын өндүрүү фонду торпок берди жардам катары. Кудайым буйрса жаңы жылга жакшылык эмелери болсун. Рахмат Альянс Алтынга. Разыбыз. Берилген торпоктордун башында Альянс Алтын өнүктүрүү фонду жана фермерлер турат. Тагыраагы Альянс Алтын өнүктүрүү фонду мындан 2 жыл мурун Бекмолду айыл өкмөтүндөгү 2 фермерге сүт багытындагы уй чарбасын өнүктүрүү үчүн пайызы жок насыя берген. Бирок долбоордун негизинде насыянын ордуна фермерлерге жылына социалдык милдеттенме катары торпок берип турууну жүктөгөн. 1 миллион сомдон алышкан. Үстөкүнүн ордуна баягы социальный милдеттенме катары жылына бир торпоктон берип турмак. Былтыр 2022 жылы ушундай эле буланда чоң торпокторду ушинтип ушул жерден айыл өкмөттөн муктаж болгон 2 үй бүлөгө тапшырылган. Анан быйыл мына 2023 жылга Кудай буйруса дагы баягы 2 үй бүлө комиссионный айыл өкмөттөр аркылуу аныкталып, муну айыл өкмөтү аныктады, депутаттары, комиссиясы. Анан ошо менен биз ушул 2 үй бүлөгө бүгүн тапшырып жатабыз. Жардам катары эле ушул айылдын муктаж болгон үй бүлөлөргө мына алып жакшынакай болуп берип атабыз. Алган малдын бүгүнкү ээлери да аябай сүйүнүп, кубанып турушат. Ошолорго кут болсун, майлуу сүттүү болуп, бала чакасына бирке киреши болуп, үйгө киреши болуп, Кудай буйруса уланып, малдуу келүү үй бүлөлөрдөн болсун. Мында жеңилдик катары фермерлер чарбасын өнүктүрөт. Ошол эле учурда алар берген торпоктор аз камсыз үй бүлөлөргө жардам катары берилет. Эми келаткан жылда Кеңеш жана Чоң Токой айылдарындагы аз камсыз үй бүлөлөргө уй баласы бекер берилет.